Сабактын темасы бош убактыны кантип өткөрүү керек. Сабактын максаты бош убакыт жөнүндө маалымат алышат. Бош убакытты туура өткөрүүгө үйрөнөсүңөр жана пайдалуу өткөрө аласыңар деп ишенем. Бош убакыт деген мисалы балдар мектептен баргандан кийинки жана дем алыш күндөр каникул мезгилин айтсак болот. Эми ошол убакытты туура жана пайдалуу өткөрүүгө ушул баштан көндүм адаттарга айландырышыбыз керек. Бош убакта аткаруучу иштер үйгө кол кабыш кылуу, үй ичин тазалоого, огороддорго иштөөгө жана башка ар кандай жумуштарга жардам берүү. Андан кийин айылга баруу, бош убактыда чоң ата чоң энелерге, тая энелер менен урук туугандарга барып карым катнаш жасоо, китеп окуу, акыл эсти ар тараптан өрчүтүп, ар кандай ийримдерге катышуу. Мисалы спорт, бий, комуз, кол өнөрчүлүк, кошумча сабактар жана башкалар. Көлгө баруу, муз тебүү, шахмат, шашки, ушундай акыл эсти өрчүтүүчү ар кандай оюндар менен алек болуу. Ошентип бош убактыны пайдалуу, туура өткөргөн болсок, кийин өткөн өмүргө өкүнбөйбүз. Артыбызда биз калтырган жакшы из калат.